Анан ошол 90го жакындап калган кемпири небеси өмүр өзүң болсун, ушундай деди мага. Оолум, мына ушу сен зыярат кылып келген үй бүлөнү көрдүңбү? Маркум жолдошу аябай жакшы киши болгон экен. Көп деле дүнүйөсү жок эле, бирок көп досу бар экен. Дүйнөдөн көз жумгандан бери эшигинен эмигече достордун саны үзүлбөйт дейт. Демек кабар алып турушат. Кабар алып турат. Муну аяш уулдарым, аяш кыздарым деп тиги балдардын башын сылап, күн алыс достору келип турат. Ана ошол окуяны көрүп мен бир нерсени байкадым балам. Топтосоң дос чогулт, дүнүйө чогултпа, байлык чогултпа. Эгерде байлыгы болгондо 5 күндө балким түгөр, 5 жылда балким түгөр эле, бирок момундай достор бар экен, эмигече кабар алып отурат. Демек, байлык эмес, дос жыйнаган деди. Ушунчалык бир ошол күнүмдү ушунчалык бир толкундануу менен өткөрдүм. Тим эле алтын байлык тапкандай сүйүнүү менен өткөрдүм. Ансарда урматтуу көрөрмандар, келиңиздер. 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун деп бекеринен айтпайт, а бирок бүгүнкү күндө эмнегедир байлык деген кезде дост эмес, байлык дегенде чыныгы акчаны, чыныгы дүнүйөнү түшүнүп калдык. Андай эмес, дос жыйнайлы. Бул да өтө маанилүү. Ал эми ушундай сөз бар, сүйүү кыянатка чейин. Сүйгөнүңдө кыянат кылды, болду, аны сүйбөйсүң эми. Сүйүү кыянатка чейин. А бирок чыныгы достук ал кыяматка чейин. Достордун түрлөрү бар. Ал эми достор эмне? Күчтүү дос сенин орунду көтөрөт. Күчтүү дос орун көтөрөт. Тамашалуу дос ал көңүлүңдү көтөрөт. Көңүлүңдү көтөрөт ал. Акчалуу дос карызыңды көтөрүп берет. А бирок чыныгы дос, Аллах үчүн чыныгы дос, ал сенин табытыңды көтөрөт. Макшарга чейин, кыяматка чейин дос боло алат. Мына ошондой досторго муктажбыз бүгүнкү күндө. Достор негизи да бир нерсе унутпаш керек. Дос болуш үчүн жашыңдын тең болушу шарт эмес. Бир класста отурушуң шарт эмес. Бир мектепте окушуң шарт эмес. Бир айылдан болушуң шарт эмес. Дос болуш үчүн тилегиңдин, максатыңдын, ниетиңдин бир жерден чыгышынын өзү дос болгонго жетерлүү. Бирок бүгүнкү күндө адамдар сени 3 себеп менен сыйлайт. Биринчиси, бирөө сени сыйлап атат, анткени сенден коркот. Ошон үчүн сыйлайт, коркпогондо сени сыйлап да койбойт эле, достук мамиле кылбайт эле сага. Экинчиси, адамдар сени сыйлайт, анткени сенин а кишилерге пайдаң тийип турат, ошон үчүн. Пайдаң тийбегенде сени сыйлабайт эле, сен менен достошпойт эле. Ал эми үчүнчүсү, сени сыйлап достошот, анткени сен чындап эле достукка татыктуусуң. Мына ушул нерсе. Демек, айланабызда бизди башка бирөөлөр кайсы мааниде сыйлап жатат, мына ошол суроону берип, корккон үчүнбү, же менин ал кишиге пайдам тийген үчүнбү, же чындап эле мен ошол урмат сыйга достукка татыктуумунбу?